Алейкум ассалам. Кандайсың? Чоң рахмат. Сезимдер, алгачкы тасмаңыз кандай болуп атат дегиле? Коркуп атабыз, толкунданып атабыз, сүйүнүп атабыз. Шунун баары 3 в 1 болуп атат азыр. Аябай толкунданып атабыз чынында. 3 күндөн бери нормально уйку жок, переживать этип атабыз. Элге кандай болот, жагабы, жакпай калабы деген ойлор. Ошол азыр аябай толкунуп атам, чын айтсам. Продюсер катары алгачкы проект экен, Же буга чейин кандай сезиндиңиз? Негизи биринчи кинобузда бул Малыш деген идея жаратып аткан меники болчу. Анан учага дароо айтып берсем жактырып, анан учаны режиссер кылдык да. Экөөбүз сценаристпиз, экөөбүз жаздык, экөөбүз тарттык. Шумкар экөөбүз отурганда ойлондук. Шумкар сенин кайсы образыңды элдер жакшы көрөт деди. Шумкар айтат, эми мен деле көрүп жүрөм, жаш бала болуп ойногонун элдер аябай жакшы көрөт. Анан перекупщиктеги образын көптөр сурашат. Анан кайсысын тарталы дедик? Перекупщик форматтуу же болбосо детский форматтуу десек, ойлонуп туруп, ачо сразу мындай 2 в 1 кылып, экөөнү бир коштуп тартып салса эмне болот деп. Анан ушундан башталып, анан идея ойлоно баштады. Негизи сиз мисалы үчүн клип тартасыз, ырдайсыз, блогер, пранк, кино качан тартасыз? Ушу негизи кино тартайын деген эмен бар, бирок кичине өзүм актер болбогондон мындай ишене албай атам да. Но бирок ишенмес эме желание жок болот, орусча айтканда. Желание буюрса бир күн ойгонуп кетет. Жок, түрткү эле эмес, өзүм желанием болсо түрткү алган болот. Алла таалам берет дегендейчи. Саламатсызбы? Саламатчылык, Маанайыңыз кандай болот? Премьера кутпалсыз? Толкунданып атам, бир аз чоң рахмат. Эми баягы ар бир премьерада толкунданабыз, себеби дегенде баягы ойногон бир тең, анан ошо өзүңдүн ойногонуңду, ошол кездеги ойногонуңду кандай ойноп койдум экен, элге кичине жага турган фильм болсо экен, кайра да бир переживание бар да. Баягы ойногондо өзүнчө неме, анан кийин ойноп бүткөндөн кийин баягы отуруп алып элдин сынына келгенде бир аз толкунданып, анан бир аз баягы кичине бир башкача сезим болот да, ошондой болуп жатам азыр. Негизи сиз өзүңүз эмне болуп кино тартып калдыңыз? Ошол кызык болот. Буга чейинки интервьюларда актер катары берип жүрсөм, бунусунда ошо режиссер катары берип атам. Бул идея Шумкар экөөбүз отдельный продакшн болуп бөлүнгөндөн бери иштеп жүрдүк чогуу эле, вайн форматта билесиңер. Биз ошо юмористский форматта иштеп жүрөбүз. Анан кийин күндөрдүн бир күнүндө отуруп эле досум кел кино тартабыз деди. Хорошо болуп, сценарий экөөбүз жазып жүрөбүз, режиссер издей баштадык. Режиссер издеп, анан бир ойго келдик. Биз жазган сценарийди биздей бир гана өзүбүз элестете алабыз. Башка режиссерге кандай түшүндүрүп берсек да, ал өзүнүн планына тартып коюшу мүмкүн. Деп экөөбүздүн оюбуз бир болгондуктан кел анда сага дебют болсун. Ушу бир баштап көр, балким бул жактан дагы бир өнөрүң бардыр деп ошондой бир эмеге келдик, чечимге келдик да, анан ошону менен тартып баштадык. Мен тамашабоодо ойноп жүргөндө кичинекей балдарда аябай көп туура ойночумун да. Анан ошого идея негизи эле ошол кезде эле бар болчу. Кийин ушундай кино мен жөнүндө бирөө тартса жакшы болмок деп, анан ал кезде көз жетчү эмес кино тартканга. Эми көзүбүз жетип калды, анан эми өзүбүз ушу тарталы деп тарттык. Бул көптөн берки идея да. Негизи азыркы убакта мондай күн сайын блогерсиз өсүп атканда, кино тармагы өсүп атканда ар бир убакытты текке кетирбей, күндө чыгармачылык менен, контент менен изденип аткан убагыбыз. Анан бир жылга жакын бир да закрытый показга барган жокмун. Убактым болбогон үчүн барган жокмун. Бирок Шумкардыкына бүгүн убакыт таап келдим, анткени Шумкар жараткан кинолор бул всегда өтө мындай элдин жүрөгүнөн арналып, всегда кызыктуу кинолор да. Бүгүн ошон үчүн Малыш киносу бизге күлкү дагы, эмоция дагы жана көзгө да жаш алып келет. Эң сонун бир эмоцияларды алып келет деп күтүп атабыз. Кино тартам деген сизде мындай эзелдеден эле максатыңыз бар беле, же бул туруп эле кино тармакта жүрүп, мен деле тартам, мен деле кылам деп? Негизи актер болом дечмин, анан актер болгондон кийин баягы бирөөнү ойной бересиң, баягы өзүң оюңдагыдай да болот го. Анан өзүм оюмдагы менен кино тартам деген бул пландар көп болчу да. Бирок баягы көзүм жетчү эмес. Эми баягы бул кино тартыш бар да. Андан кийин команданы чогултуп алып, акчабызды таап келип алып, анан тартканда көзүбүз жетип, азыр мына Кудай буйрса премьера. Мындан ары токтоп калбай эми дагы иштейбиз. Абдан сонун, мен жаш таланттуу балдар менен иштегениме абдан сыймыктанам, кубандым. Анан кийин бул жерде баягы комедия деген менен бул жерде баягы адамдык сапат көрсөтүлгөн, бул жерде аталык мээрим, энелик мээрим көрсөтүлгөн. Эми көрөсүздөр го, баягы сыр болуп турсун. Анан бирок баягы кинону мен ойлойм, баягы ички сезим туюм менен көргөндө абдан жакшы, терең кино болду го деп ойлойм да. Кино тартыш кандай экен? Өзүңүз режиссер катары айтып бериңиз. Режиссер катары
режиссермын деп азыр айтуудан бир алысмын, аябай профессиональный режиссермын деп. Эми начинающий дебютный проект болуп атат. Негизи кино тартыш аябай кыйын, бирок биздин бул проект мага жеңил болду. Анткени бизде иштеп жаткан команда бардыгы профессионалдар болгондуктан, алар ар бири бизге ошондой өзүнүн кеңештерин берип атып, жеңил өттү, чын айтыш керек. Ошон үчүн биздин командага терең ыраазычылык, ар бири өзүнүн жумушун профессионалдары бардыгы кеңеш, даже актерлор дагы бизге жардам берип атты. Ошондуктан биз съемка аябай жеңил өттү. Аскат Байкенин өзүнүн канча жылдан берген жүргөн мурутун кыркып салыпсыңар. Ошону айтып берсеңер. Аскат Байкен бүт эле кинолордон карасак мурутчан тартып өтүптүр да, анан мурутун жок алыш керек, бир кинода хотя бы муруту жок тартылсын деп, единственный биз тарттык. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшы, рахмат, жүгүр өзүңүз. Жаныңыз караңыз, сизге келип мында отуруп сурап берип атам да. Отуруп сүйлөшөлү деп. Жакшы буюрса, өзүң кандай жүрөсүң? Жүрөбүз ошондой эле. Мени сизди байкасам. Жүрөм мен. Ооба, байкап атам. Ошо сизди жалаң Европа, ар кайсы жерлерге жүрүп, ал жерде негизи ойлой берем да, эмне кылып жүрөсүз деген. Ал жакта мен жөн эле мындай эл көрүп, жер көрүп, саякаттап дегендей жаңы нерселер менен таанышып. Бир сөз менен айтканда, эми артта калып аябай неме кылдык деп айтыш кыйын. Эми биз мындай өнүгүүдөн бир аз артта калганыбыз менен элибиздин пейили, кыргыздын мүнөзү мындай баары бир деле көп жактан, көп жерден мындай алдыдабыз деп айтсак болот да. А так биз мындай өнүгүүгө аракет кылышыбыз, өтө катуу аракет кылышыбыз керек, эки эсе аракет кылышыбыз керек азыр. Өзүң эми Кыргызстанда жүргөндө анча билбейт экен да, башка жака чыгып, алардын культура, алардын мындай жашоо образын көргөндө көп ойлор келет экен. Аябай ойлонуп атам мен. Биздикилер баягы желек алмаштыргандын ордуна өнүгүшүбүз керек башка жол менен. Жок, туура эмес айтып атасыңар. Желекти сөзсүз алмаштырышыбыз керек. Ушул өтө мындай бизге тоскоолдук кылып келген ушул желек буга чейин. Себеби ушул болчу да, мындай туура аябай ученыйлар менен муну изилдеп чыгышыптыр. Ушул желекти алмаштырсак буюрса сразу өнүкчүдөй болуп турабыз деп ойлоп атам мен дагычы. Срочно алмаштырышыбыз керек. Жана желектеги мондай неме ири нурлар, ошолор түздөлгөндөн кийин сразу биздин жолубуз түз болот го деп ойлоп турам. Көбүнчө мен жабык көрсөтүүдө жүрүп, мындай конокторго көңүл бурам да, кандай кишилер келди. Сиздикинде жалаң спортсмендер да кулактарсың. Эмне себептен? Спортко жакыныраак. Негизи спорт тармагында дос балдарым көп да. Анан ошо балким ошондуктун себебинен, анан эми кыздарга эмебиз, аябай жакын эмеспиз деп эле. Ошо кыздардан эми аяшкалар ошолор эле, ошо. Аябай боорукер. Эч кимге жамандыгы жок. Sizin uyuyorsunuz ayakta. Ha, ikinci tarzı var. Ölüp kalgan. Aa, sen kim olasın? Abi yaptın. Erkeksin mi kızsın bu? Erkek mi? Kırmaz. Oo, sana çok ayıp kalgan durmaysın. Sen kim olasın? Bastandan. Erkeksin mi? Ova. Kırmaz. Oy, sen de boyun değil. Çok koya. Dağılır. Ondan sırasıyla başık. Degen, dağıl, başta bat. Тасма жөнүндө. Тасма абдан сонун болуптур. Отуруп алып күлүп дагы анан ойлонот экенсиң да. Ошо ата-энебизди баркташыбыз керек экенин, сыйлашыбыз керек экенин. Тасма абдан сонун болуптур, бардыгына советы. Ошо келип көрүп кетиңиздер. Гүл жөнүндө кимге алып келдиңиз же бирөөдөн алдыңызбы? Жок, бул мамама болчу. Ооба, мамам азыркы учурда ошо главная героиня. Тасманы көрүп чыктыңыз, кандай сезимдерди калтырды, эмнени ойлондуңуз, ошо жөнүндө айтып кетсеңиз. Көрүп чыктык, буюрса ийгиликтүү.
кызыктуу, өтө маанилүү кино экен. Тасман негизи баягы тапкандыкы эмес, баккандыкы деген сөзгө тиешелүү экен. Негизи аябай сонун. Тасманын сюжети, баягы камтылган жерлери комедия болгону менен, ичинде бир чоң олуттуу маселелер, азыркы учурда, азыркы замандын көйгөйүнө жараша ошондой бир олуттуу темалар колдонулуптур да албетте. Тасманы келип көрүңүздөр, сонун, аябай жакшы. Мына бул жакта 2 киши чоң мээнет менен тарткан, сиздерге тартуулап. Инстаграмдан бир бөлүк көрүп калганбыз, баягы терезени сүзө албай чыккан жеринчи. Ошол жөнүндө кененирээк айтып берсеңер, аны канча дублден тарттыңар? Негизи айтсам, ошол жерде негизи каскадер ойномок. Анан бул жакта мен ойнобойт деле болчумун. Директор болуп жүргөндөн өзүм иш менен кылайын деп аткам да. Анан айтып калды, өзүң ойноп кал деп, анан макул болдум. Мен башында ойлогом, бир эле сүзгөндө эле балдар чапса сынып кетет депчи. Анан биринчи сүзгөндө аны күткөн эмес, момундай эле барганда эле кайра тепти да. Тепкенде эле башым кармай отуруп калдым, өзүңөр көрдүңөр го. Анан шума өзү уялып кетти эле, кел брат, мен ашайын деп калды. Жок, өзүм ашамын. Экинчисинде чыгам болсом, экинчисинде да сынбай калды. Анан уже 3-4кө чейин бардык, артка жол жок болуп калды, аягына чейин сындырганга туура келди. 1, 2, 3 кетти. Экинчи бөлүгү Кудай буйрса могу биринчиси жакшы прокат болсо, экинчисин сөз тартабыз. Ошо ата жайында азыркы учурда перекупщик 2 бар, ал Дубайда тартабыз. Өзүңөр эле студияңар менен. Ооба. Студияңар жөнүндө айтып кетсеңер. 24/7 деп аталат, 24кө жетти деп. Наипа дрөме деген сияқты. Тасманы көрүп чыктыңыз. Кандай маанайда чыктыңыз? Кандай сезимдер менен чыктыңыз? Чоң рахмат эде келип ушу менден интервью алып койгоңуздарга. Тилекке каршы аягына чейин башынан баштап көрө албай калдым. Дагы болсо өзүм билет сатып алып, келип дагы бир жолу көрөм. Ошондо толук маалымат айта алам. Бирок мага адамдардын, көрүүчүлөрдүн эмоциялары жакты. 1-2 жолу машинени ал деп калды. Ошон үчүн кирип чыккан сайын кол чаап, коштоп аткандары мындай жылуу сезимдерди туудурду да. Ушундай эл кабыл алат деп ойлонгам. Негизи эле бардык эле Тасманы тартып атканда ошол эл кабыл алса экен деп коркобуз, бирок өзүңүз билесиз, экран көрсөтөт деп коет. Буга чейин көп эле фильмдерде постоянно өзүм караганга аракет кылчумун да, монтаждарын көргөнгөчү. Буну көргөнгө да жетишкен жокмун, башка фильмдерде жүрүп. Анан мындай эл жакшы эле кабыл алат болуш керек деген үмүт бар болчу. Ошол үмүт бүгүн акталды. Биринчи жолу көрдүм, өзүмө жакты. Эң башкысы жакты. Элдерге деле айтып кетсеңиз болот. Элдерге чоң рахмат, ушинтип акыркы убактарда элдер дагы аябай колдоп киного келип атканыңыздарга сиздерге рахмат. Эгер сиздер кинону көрүп, сиздер колдоп турсаңыздар, биз ар дайым жакшы кинолорду жаратканга аракет кылабыз. Угушубуз боюнча сиз ушул кинолордун афишаларын жазат экенсиз. Азыр ошол тараптан. Идеялар каяктан келет, деги эле афиша жазаада, деги эле өнүгүү барбы, ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Эми колдон келишинче биз дагы эми бул дагы биздин Кыргызстандын дагы бир тарабы да. Голливуд десе биз деген сразу эле мында представлять этебиз афишаларды, аябай крутой болгон нерселердичи, эми орусча айтканда. Ошо сыяктуу биз дагы ошо адамдардан, биздин коңшу мамлекеттерден дагы калышпай, биз дагы жакшы тарабынан көргөзөлү дейбиз. Идеяны каяктан ала турган болсо, бул идеяны биз Шумкар менен Учо менен отурганда мага өзү картинанын немесин айтышты, мазмунун. Тасманын мазмунун айтышканда эле мен ошо 20 мүнөттөн ичинде эле бир кофейняда отурдук эле, ошо жерден эле туулуп калды. Мен анткени малыш дегенде эле приблизительно ошондой ой келди да. Шалун деген кино оюңузга келген жокпу? Жок, аны деген мага чынын айта турган болсо, аны деген мага мен идеяны айтып, бул деген подогрев деп коет эмеспи? Инстаграмда, соц тармактарында подогрев деген нерсе бар. Рекламаны кетирип атканда, ошо эрекини тасмага чакыруу иретинде да. Ошого чейин мен бул соц тармактардагы эле колдонгонго деп ушул эки азыр сиз көрүп аткан основной постер, 4-үнчү постер болчу. Ага чейин дагы 3 тематика бар болчу, бөлөк. Анан шумаларга бардык там съемочный командага ушу жаккан үчүн, продюсерлерге жаккан үчүн ушуну тандап алышыптыр. Бирок шалунду мага андан кийин келип көргөзүштү да. Чынын айта келгенде мага ошону андан кийин көргөзүштү. Бирок сиздер ачып туруп экөөнү карасаңыздар, биздин Голливудтан дагы, эми бул өзүңдүн жумушуңду мактагандай болбойлу. Голливудтан дагы биздикинин исполнениясы дагы, мазмуну дагы, аткарган актерлорубуз дагы мындай
чоңураак деңгээли боюнча дагы аткарган дагы боюнча аябай сонун болгон да. Биз ошол экини сүйлөшкөндөн кийин эртеси күнү чакырганбыз. Ошол эле моментте уча жакшы организационный моменттерин көргөсө калды дагы кичинекей актер баланы таба калды. Аны ала калып эле тиги алдагы кичине Шумага окшогон бала экен, Шумкарга окшогон. Анан келе калып тарта калып эле, анан сырой варианттын дизайнын мен чынын айтсам бир 10 минутага жетпей ошо беттерин коюштуруп, антиминт туруп аны кетиргенде аябай жаккан да. Ошону анан негизги постер кылып алышкан. Чоң рахмат, сиз дагы ушинтип кино, кыргыз киносуна салым кошуп жүрө бериңиз, аман эсен жүрө бериңиз. Мындан ары жакшы афишаларды, баннерлерди көрөбүз. Чоң рахмат, сиздердин да иштериңизге ийгилик. Мына достор, кинону көрүп бүттүк. Элдин маанайы 100%га көтөрүлдү, кол чабышты, ыйлашты, күлүштү. Ар бириңиздерди 30 ноябрдан баштап бүткүл Бишкек шаарында кинотеатрлардан ушул Малыш кино тасмасын көрүүгө чакырам. Кыргыз киносу өнүгүп келатат, чындыгында мыкты тартылган. Бир эч бир калп айтпай эле өз көрүүчү катары айтып атам. Ошондуктан чакырам ушул киного. Силер менен мен Бакыт Адамалиев, көрүшкөнчө.